Бала келечекте ким болорун ата энеси айтып коюш керекпи же бала өзү тандаш керекпи? Бул кесип тандоодо негизги бала өзүнүн жөндөмүнө жараша болуш керек өзү негизи. Бала эмнеге жөндөмдүү? Мисалы үчүн устачылык колунан келбеген баланы сен уста болосуң деп зордукташ бул кыйыныраак нерсе да. Сен ал мыкты кабал ишти жолун билбесе, аны эп келбесе, аны сен уста болосуң дештин кажети жок да. Ал эми бала өзү тандаш керек, ата эне ага көрсөтмө бериш керек. Анан ошого эгер ошо баланын ошо жөндөмү ошого төп келип атса, бала ошого ата эне сөзсүз ошого шарт түзүп бериш керек да. Демек мунун мындай жөндөмү бар экен, демек ошого кичине жардам берип коеюн. Ошондой бир багыттагы нерселерди балага үйрөтүш керек да, көрсөтүш керек. Ата эне сөзсүз кесип тандаганда балага жардам бериш керек. Бербесе бала ар нерсени ойлой беребиз да, кээде ойлойбуз, прокурор болсом демек акчалуу болот экен деп ойлойбуз биз. Себеби азыркы шартта биз эмне кылабыз? Акчалуу болуп, бай болуп жашашты почти 99% адам ойлойт да. Ал эми ол каяктан акча келет, ал харамбы, халалбы, аны менен ишибиз жок да. Ошон үчүн ушул жактан баарын түшүндүрүп, ата эне сөзсүз балага кесип тандоодо багыт бериш керек.